Ассаламу алейкум. Бүгүнкү тема МВД кара пиар компаниясын баштады. Оңурлуу унааларга кирбесин, оңурлуу унааларга каршы чыгышып. Булардын биринчи эле калпы, бул МВДнын калпы. ДТПнын статистикасын жасаганда булар 17% бул оңурлуу унаалар Кыргызстанда бар болсо, анан 25% бул оңурлуу унаалардын катышуусу менен ДТП катталып атат. Бул 17%ден көбүрөөк. 22% болсо адам өлүмдөр менен болгон ДТПлар 22% болуп атат. Бул оңурлуу унаалар деп. Бирок булар бир нерсени элдерге ачык айтпай жатышат. Кыргызстанда канча оңурлуу унаалар бар экени. То есть база боюнча 1. Туурабы? Бул 189 000 машина зарегистрирован бүгүнкү күндө деп атышат. 22-жылы. Көчөдөгү жүргөн машиналардын саны 189 000 эмес да. Менин эсебим боюнча 100 000 иностранный номерден жүргөн унаалар бар. Бул 300 000 машина почти. Демек 30% болсо дагы бул жарашыктуу болот. Анткени эгер соразмерный масштабта ДТП болсо, левый руль менен правый рульдуку 30%ке чейин правый руль болсо, бул ачык болот. Ошондо айтса болот МВД. Мына эгер 50% болуп кетсе, 30% экен деп. Машина японский машиналар бирок ДТП 50% болот. Бирок булар унаанын эле сайтынан алып официальный кыргыз номерлери менен, ДТПда эмне иностранный номер аралашпай атабы эмне. ДТПлар болот эмне иностранный номер менен. Анда алардын санын айтышпайбы. Булар азырмындашында эптеп эле оңурлууга каршы болуп, оңурлуу унааларды баарын шыбап, болбосо өздөрүнүн даже Бишкектин Октябрьский роудуда бар, бүт жерде бар японский унаалар стептерин минип жүрүшөт. Кызматкерлер ошол эле УПСМде ГУБД иштегендер баардыгы көбүнчөсү оңурлууда. Мен алар менен сүйлөшкөндө баары эле оңурлууга биз макулбуз, оңурлуу унаалар келсе экен биз колдойбуз, бирок ачык колдой албай жатабыз. Анткени биз представители власти деп руководствонун сөзүн угушат. Ошон үчүн МВД калкты азыраак ышкырткыла, алдабагыла. Кыргызстанда канча оңурлуу унаалар болсо, ошонун санын тактап туруп, ошондо Кыргызстанда жүргөн башка унаалар менен процентный соотношениесин чыгарып туруп, андан кийин айтсаңар болот. Мына монча процент машина бар экен Кыргызстанда жүргөн, кыргыз номер менен, иностранный номер менен баарын кошкондо момча машина болот. Момча ДТП болуп туруп общий, экөөнүн анын процентный соотношениясы дал келбесе, ошондо айтсаңар болот, оңурлуу унаалар күнөөлүү деп. Оңурлуу күнөөлүү эмес, адамдын могу башындагысы күнөөлүү. Адамдын өзүнүн эрежесин сактагандан күнөөлүү. МВДнын акча алганы, коррупцияга малынганы, айдоочулук көлүктөр сатканы, айдоочуларга чара көрбөй 100 сом, 200 сом алып чөнтөккө салгандары, ошондон күнөөлүү. Жолдогу знактардын жоктугу күнөөлүү, разметкалардын жоктугу күнөөлүү, инфраструктуранын жоктугу күнөөлүү. Вот ошол нерсе күнөөлүү.